Пайгамбарыбыз алейхиссалам текебердик жөнүндө өтө сонун кылып аныктама берген. Бул хадисти имам Муслим риваят кылат. Жүрөгүндө дейт, сары кычынын данынча, ошончолук кичинекей, андан да кичинекей болгон нерсе, кимдин жүрөгүндө мына ошондой кичине текебердик бар болгон болсо, ла ядхулул жанната, бул адам бейишке кирбейт дейт. Жанагы магазиндерден кетип алсаң, товар чөнтөгүңө салып алсаң, бип-бип деп жанагы сигнал берип, наракка чыгарбай коет. Жүрөгүндө кичине кибир болгон болсо, бейишке киргизбей, бип-бип деп сигнал берип, адам тосуп тура берет. Ушундай салыштырыш керек. Эң чоң текебердиктин өзөгү бул чындыкты, акыйкатты кабыл албай койгондо турат. Сенден жашыраак бирөө, сенден даражасы төмөнүрөөк бирөө дүйнө боюнча, же кызматы төмөнүрөөк бирөө сага чындык айткан болсо кабыл алгың келбейт, менин сөзүм гана туура болот деп. Мына ошол текебердик. Кимде ким Куранды кабыл албаса, сүннөттү кабыл албаса, динди кабыл албаса, аны тоготпосо, мына ушул текебер адам.